Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 6 март 2020 жыл. Кудай буйруп насип кылып бүгүн дагы биз контейнер чыгарып жатабыз. Кыргызстанга контейнер жүктөлүп жатат. Бул Кыргызстанга биринчи жолу 2019 жылкы Hyundai Genesis автоунаасы жүктөлүп жатат, номер 1. Өткөндө бул кеңирээк обзор кылып сиздерге көрсөткөнбүз. Бул дизель 2.2 белый жемчуг 2019 16 000 пробег. Көрөтасыздар, азыр контейнер келатат. Сиздерге бир катар тартып көргөзүп коелу. Бул G80 арка тарабынан көрүнүшү. Бесключевой доступ. Полный электропакет на память сиденья. На 16 231 пробег. Ал жака көңүл бура турган болсок, бул жерде беспроводной зарядник, беспроводной зарядник. Бұл 8-ступенечный автомат коробка. Шындай. Ичинде көрөтасыздар, өткөндө кеңирээк айтканбыз, азыр силердин убактыңарды албайлы. Азыр жүктөлүп аткан туурасында сиздерге маалымат бергетели дегенбиз. Андыктан көрөтасыздар, бул бир көрсөтүп коеюн. 2019 электрический сиденье, кожа, память сиденья жана башка. Машина 2019 жыл болгондон кийин бардык нерсе бар. Достор, арка жагынан дагы бүт управление. Азыр контейнерге жүктөлүп аткан туурасында дагы видео тартабыз. Урматтуу достор, дагы жүктөлүп аткан Kia Sportage 2015 жылкы 2 объем дизель 2 ВД автоунааны көрсөтөбүз сиздерге. Бул сатылат, баасын сразу эле айтып коеюн. Бул $14,5 000 болот. Полный расходу менен Бишкекке барып силердин колуңарга тийиши. Арка тарабынан дагы бир сыйра көргөзүп көрөтөсүздар. Дисклары аябай чоң. Коз 245-ке 45-19. Бесключевой доступ. Электропакет, электрозеркало. Мына көрөтөсүздар, алдыңкы машиналарда мындай комплектациялар жок болчу. Электрический сиденье. Жыл болсо 2015. Я бисмилlah. Подушка безопасности бар, круиз контроль бар, маңырастар, старт кнопка, вентиляция сиденья, подогрев руль, подогрев пассажирский сиденья, автомат коробка, нагородастар, подстаканник, авторегистратор, камера заднего вида, Bluetooth, монитор, полный комплектация. Дагы пробегинде көрсөтө кетейин, 64 657. Ардайым биз пробегтерин болгондо айтып көрсөтүп келгенбиз. Ушуна достор, азыр жүктөлүп аткан машинанын бири бул. Андыктан алчу клиенттер болсо кайрылсаңыздар болот. Же болбосо сиздерге да ушундай жөнөтүп беребиз. $14,500 болот. Алыстан көрүнүшү. Азыр биз контейнер күтүп атабыз. Контейнер келсе булар жүктөлөт. Да эске салып айта кетейин, бүгүн 6 март. Кече күнү да контейнер чыгарганбыз. Бүгүн да контейнер жүктөп жатабыз. Биринчи күнү да буйруса портерлерди жана корейский ополовкаларды жүктөйбүз. Андыктан заказ берчилер болсо заказ бериңиздер. Алам, сатып алам дегендер болсо кайрылыңыздар, ушундай достор. Мына контейнер келди. Азыр сиздерге кайсы машиналар жүктөлүп өткөнүн тартып көргөзөм. Кандай жүктөлүп өткөнүн тартып көргөзөм. Кызык болсо керек. Андыктан биздин каналдан алыстабасам бизге бирге болуп туруңуздар достор. Азыр мына контейнер келди. 40 тонналык контейнер Бишкекке барат. Бишкекке чейинки убакытта 1 айда барат. Бүгүн буюрса жүктөлсө, бүгүн 6 март 2020 жыл. Кече да 5 март күнү жүктөгөнбүз. Буюрса 1 айда барат. Мына буюрса контейнер коюлуп атат. Шуна достор, астына палас төшөлүп, машиналар жүктөлөт. Мына урматтуу достор, мына Genesis'ке очередь келип жетти, мына жүктөлүп атат. Бул сатылат, алчулар болсо кайрылыңыздар. Биз өткөндө баасын айтканбыз. Мунун Кореядагы баасы мунун баасын өткөндө айтканбыз. Өткөн видеодочу.
Соны көрсеңіздер болады. Болса алушылар личкага жазсаңыздар, айтабыз. Мен сіздерге азыр ичкеридеги жүктөлгөн машиналарды дагы көргөзөйүн. Мына Sportage жүктөлдү. Ал жакта CR бар. Sportage бардыгы мында байланып көрүп атасыздар. Байланып жүктөлгөн наркы стростор менен асылып жүктөлгөн. Шундай буюрса азыр бул өтө жакка асылган атат. Женезеси өтө жакка асылган атат. Мындай ороп жүктөлөт. Мына достор ороп жүктөлөт атат. Себептен да жылы жаңы машина, жылы 2019 билесиздер. Өтірге жатқыл. Бамперін ақырды жазым. Салаңдап түшіп кетейін дейткен. Мияқтағы адам жолжүйсін. Бұлар кимдер жүктеп атат деп айран қалып атсаңыздар керек. Бұлар монгол балдар жүктешіп атат. Мына достар қызыл жүріп жатат иш. Тростар менен өдөгө тартып, жиптер менен ылдыйга тартып байлап атат. Тугандар. Аябай тийиштеш эткен. Аябай чоң караган сон. Мына достар. Мында болып, тартылып, асылары тап-таза 2019 жылғы автоуна. Артын көрейінші. Бұл задний привод кен. Көрдаса задний привод. Астында жүктеліп жатады. Алдыларына көргөзөйүн. Даже нелері эткеткалары менен го. Мына достар акыркы машина кирип атат. Бұл GS 450 H деген гибрид автоуна көріп атасың. GS 2016 азыр. Ал жаның көрінеді. Балондарын кечіп бүгін ертеңде контейнер жүктелет. Мына элефтер жүктелет. Көрсең, бұлар такси көріп атасың. Такси элефтер. Шuna достар, азыр бұл GS 450 H 2016 жүктелет гибрид. Бұның астына кірет ол жаққа. Оның бардығы жүктелі болып алды. Аябай тез жүктешеткен балдар. Өте тез. Көріп атасыңар, балондорын салафанға орап тұрып, анан кейін аны içine салып қоядат, içki салонға балондарын орап тұрып. Шында достар, біз көпчілік учурда бұл жерде видео тартқанша беш айт етіп қалады, иштеп отқан адамдарғача. Болттарын içine салдырып қойса, ұнтып қашат кендағын салба қойшат кен. Бұл түрі портер жүктегенде болттар қалып кеттір да, жүктеуі қойыштыр. Портерде жаман не қылышты, қиналышты. О, атайын отырат кенде?
Аны ороп азыр неменен көтөр байлаганга кармаганга салонда тартып көргөзүп коеюн. GS-тин шуна достор. Кийинки жүктөлгөнгө Spark, Santa Fe жанагы 2 көрөтөсүздөр, могул жактагы 2LF жүктөлөт. Булар бүгүн контейнер келсе, бүгүн болбосо эртең жүктөлгөн атат. Ушундай достор, биринчи күнү портерлер жана корейский ополовкалар жүктөлөт. Мына достор, булар ийилип калбаштыгы үчүн астына номердин под касательник деп коебуз, ошону коюп туруп, ороп, чтобы дискалар ийилип калбаш үчүн оролуп жүктөлүп атат. Дөңгөлөктөр ичинде. Мына достор, Lexus GS киргизет атат. Аш. Öyle stil kolay, kim kolay. Biraz kötü aldığa tırtık koyganlar. Bir yakta durup biz kol götürüyoruz. Şavulda dolu kendileri için akıl götürüyor. Tiyip kalat başka kalat öyle. Hem de şunda uçurlarda anca çiğilip kalışı mümkün, başka oluşu mümkün. Bırak köpçülük uçurda жақсы мына. Көрөтөсүңөр, мына кuyda Кудай буйрса азыр дөңгөлөктөрүн тартып байлай турган болсо, бүттү. 4 машина жүктөлдү. Көрөтөсүңөр, о ичинде жүктөп жүрөт, байлап жүрөт, көрөтөсүңөр. Байлап. Буйрса контейнер жүктөлүп бүттү. Аябай тез жүктөлдү достор. Мына 4 машинаны жалган айтпасам бир 40 мүнөттүн ичинде эле жүктөп коюшту. 40 мүнөттүн ичинде эле ушундай аябай тез жүктөп коюшту. Кече күнү бир аз көбүрөөк уланган, себебинде ал 5 машина болчу. Алардын алдыларын чечип жүктөгөн. Ошондон бир аз көбүрөөк. Бул жолу 4 машина аябай тез жүктөлдү. Ушундай достор, бүгүнкү күн дагы кечтеп калды. Бүгүн погрузка болбой калды. Эртең буйрса дагы жүктөлөт машиналар, биринчи күнү дагы жүктөлөт. Андыктан жолдор ачылып, бүгүн контейнер Бишкекке жетти. Бишкекке контейнер жетти. Өткөндө 1 ай мурун жүктөлгөн контейнерлер жетти. Ал контейнерлерди ачып чүрүп аткан туурасында видеону дагы интернетке, Инстаграмга киргизебиз. Андыктан биздин Инстаграм баракчабыз описанияда ссылкасы болот. Ошол жака катталыңыздар сөзсүз. Анан кандай машина заказ бересиздер, комментария жазбастан прямой WhatsAppка чалыңыздар. Комментарияга биз баасын айтып, анан сиздерден комментарий аркылуу сүйлөшпөйбүз. Прямой жазыңыздар. Мына достор, контейнер жабылды. Андыктан убакытты көпкө созбостон сиздер менен коштошойлу. Баарыңыздарга аманчылык, баарыңыздарга жакшы машиналарды насип кылган болсун. Эртең да биз видеодон көрүшкөнгөчө аман болуңуздар. Баарыңыздар көңүл буруп, акырына чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Тынч болуңуздар.